Kırgız elime, tuğanlıklara hayırlam da nerede? Сузак районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн тургуну Тынычбек Абдырахманов 2005 жылдан бери боору оорусу менен жабыркап келет. Акыркы 3 жылда оорусу күчөп, ар 3 ай сайын ооруканада дарыланып турушу зарыл. 2005 жылы сарык болуп ооруп, кийин 1 жылда бир лечение кылып жүрдүм. Кийин 1 жылда 2 жыл леченияга өттүм. Жакын арада кыйналып калдым да. Лечение алып чыгам. Кече жакында ушу буттарым шишип, иштерим шишип, ошондо жатып чыктым. Тынычбек Абдырахманов учурда 40 жашта 6 баласы бар. Үй бүлөнүн тапкан акчасы дары-дармек күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Ал арада дарыгерлер да оорусу күчөп кеткенин айтып, тез арада алмаштыруу зарылдыгын эскертишкен. 3 жыл болуп калды катырганына. Ошондон бери лечение алып келет, лечение алып. 3 айда, 6 айда лечениясына деле акчасы деле жетпейт. Бир лечениясы 30 000, 40 000 болот. Кичинекей балабыз азыр 1 айлык деле болуп элек. 6 балабыз бар. Чоң кызым Москвада. Эле кызыбыз бар. Шатасына дары-дармекке иштейм деп кеткен. Боорду Индия өлкөсүнөн алмаштырса болору айтылган. Ал үчүн 30 000 акш доллар каражат керектелет. Бирок ал акчага үй бүлөнүн чамасы жетпегендиктен колунда бар жарандардан жардам сурайт. Индиядан врачтар келип калып, ошо врачка барып көрсөтсөк, сөзсүз мунун бурун алмаштырыш керек деп ошентти. Анан ага эми биздин каражатыбыз жетпейт. Мен өзүм 5 балам бар. Баламдын 6 баласы бар. Эң чоңу 10-ду эми бүттү. Кичинекей Имыркай. Анан ошо каражатыбыз жетпегендиктен ушу кыргыз элиме президентибиз Садыр Жапаровго камчы ташийипке эл журтума кайрылгым келет. Ушу кайдыгер карабаган, ушундайларга жардам берген немелерге муктажмын. Ушулардан жардам сурайм. Балама жардам бергиле, 30 000 доллар кетет экен сураштырсак, биздин каражатыбыз жетишпейт. Тынычбек Абдырахмановдун ден соолугуна кайдыгер карабаган жарандарды жардам колун сунууга чакырабыз. Экрандагы номерлер аркылуу байланышып каражат которсоңуздар болот. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.